Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматикабыз ая, оя, хея, дуэда же хада. Бул грамматиканын кыргызча мааниси мындай кылыш керек. Этишке жана сынаточко уланат. Эгерде эки сөздүн арасында а же жаткан о болсо, ая, дуэда же хада. Эгерде а же жаткан о жок болсо, оя, дуэда же хада. Эгерде этиш сөзүнүн аягы хада менен аяктаса, хея, дуэда же хада. Кандай булайбыз? Түшүндүк эми мисалды карайбыз. Биринчиси. Хангуген чибе кальте мосыл жошимоя дебеё. Корейский үйгө барган кезде эмнени абайлаш керек? Шинбарил шинго тро камён ан дебеё. Шинбарил потко тро кая хеё. Бут кийимди чечпей кирип барса, ан дебеё болбойт. Бут кийимди чечип кирип барыш керек дейт. Түшүндүк грамматика мындай кылыш керек. Анан дебеё, хеё экөө мааниси бирдей эле. Эми кийинкисин карайбыз. Хангукесо орунке жикёя ханын эжори иссеё. Кореяда чоң адамга сакташ керек болгон же кылыш керек болгон этикетка барбы? Орункенин мүлкөнүл ту сонро тырыёя дебеё. Чоң адамга нерсени эки кол менен бериш керек. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Эмилши хангугорыл пеуго шипоё. Эмил мырза корей тилини үйрөнгүм келип жатат. Кром хагуоне даниго хангугорыл комбухея хеё. Анда курска барып корей тилини окушуңуз керек. Түшүндүк грамматикага. Эми бүгүнкү диалогду карайбыз. Биринчи угуп көрөбүз. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. Бүгүнкү диалогубуз корейстердин этикеткасы боюнча экен. Эми карайбыз. Хван айым. Адичи 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Адит мырза, Кореяда тамактанган кезде күрүч салынган идишти колго кармап жесе болбойт дейт. 그래요? 몰랐어요. ошондойбу? билбептирмин. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. Кореяда столго күрүч салынган идишти коюп жеш керек дейт. Мен дагы биринчи жолу Кореянын тамактануу этикеткасын жакшы билбегендиктен кыйналганмын дейт. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. Мен дагы деле жакшы билбейм. Кореянын тамактануу этикеткасын бир аз үйрөтүп бериңиз дейт. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요 дейт. Күрүчкө кашыкты сайып койсо болбойт. Жана күрүчтү жеген кезде же тамактанган кезде soriril үнүңүздү бийик кылып чыгарбаңыз дейт. Үнүңүздү бийик кылып ызычуу кылбаңыз дейт. Түшүндүк эми бүгүнкү сыларды карайбыз. Биринчиси шинбарыл шинго трокада. Бут кийимди чечпей эле үйгө кирип баруу. Кийинкиси хан сонро мүлкөнүл чуда. Бир кол менен буюмду берүү. Кийинкиси таририл толда. Бутту титиретүү. Кийинкиси таририл kokko антта. Бутту кайчылаштырып отуруу. Кийинкиси 밥에 숟가락을 꽂다. күрүчкө кашыкты сайып коюу. Кийинкиси 밥그릇을 들고 먹다. күрүч салынган идишти колго кармап жөө. Кийинкиси soriril 크게 내다. Үндү бийик кылып чыгаруу.
кийинкиси гогерил доллида, башын нары каратып алып, тамактануу же ичүү, ушундай мааниде. Кийинкиси хоририл сугеда, белин ийүү. Кийинкиси чаририл яңбохада, место бошотуп берүү, чоң адамдарга. Ушуну менен достор, бүгүнкү грамматикабыз соңуна келип жетти. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, аньон кесео, камсамнида.